Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. 4 dereje сабагыбызды улантабыз. Өткөнкү сабакта биринчи эрежени өткөнбүз. Ал биринчи эреже деген ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы мушриктер жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы мушриктер жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар менен күрөшкөн мушриктер, алар деген тавхид рубубияны тастыкташкан жана кабылдашкан. И ошол эле учурда ушул нерсеси аларды исламга киргизген эмес. Мунун да өзүнүн далилдерин айтканбыз. Юнус сүрөсүнүн 31 аяты. Бүгүнкү сабагыбыз ошол 4 эреженин экинчи эрежеси. Бул эрежелерди ошол өткөнкү сабактарда айткандай эле аябай түшүнүп, эрежелерди бири-биринен айырмалап билүү зарыл. Жана бул нерселерди башында айткандай эле, баягы китепти жаңы баштап атканда айткандай эле, бул китепти ар бир мусулман окуп, ар бир мусулман түшүнүп билүүсү зарыл. Жана ошондой эле эгерде инсан илим алуучу эмес, жөнөкөй эле инсан далилдерин да жаттап алса, бул абдан жакшы нерсе. Эгерде арабча билбесе, кыргызча жаттаса жакшы нерсе. Өзү үчүн жана акырети үчүн жана Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Албетте мусулман инсан ахлу сунна адам, ахлу суннамын деген инсан өзүнүн динин дайыма далилдин үстүндө куруш керек. Жөн эле түшүнүп алуу жетишсиз бул. Жана ахлу сунна адам бул динин далилдин үстүндө курат. Жөн эле бир рассказдарга, анан кийин бир хадисти айтып коюп, анан кийин аны кечке жөнөкөй сөздөр менен эле түшүндүрүп берүү менен жетишсиз болот бул. Ошондуктан колдон келсе далилдерди, ошол аят, хадистерди кыргызча болсо деле жаттап, орусча болсо деле жаттап алган жакшы. Бул биринчиден бирөө үчүн эмес, өзү үчүн, экинчиден акырет үчүн, үчүнчүдөн Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылыш керек ушул нерсени. Биринчиден Аллахтын ыраазылыгы үчүн, албетте, экинчиден ошо акырет үчүн, үчүнчүдөн ошол өзү үчүн. Эгерде кандайдыр бир адамдарга кабылып калабы же кандайдыр бир ситуация болуп калабы, сразу дароо ошол далилди эстегенге, далилди айтып, эгерде бирөөгө айтам десе, ошол далил менен жеткирүүгө. Ахлу суннанын манхажы, ахлу суннанын жолу бул ушул далилдин негизинде курулат. Негизи эле илим деген эмне дегенде, бул илим деген ошол өзүнүн динин Аллахты далилдердин негизинде таанып билүү, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды далилдердин негизинде таанып билүү, жана ислам динин ошол далилдердин негизинде таанып билүү. Илим деген ушул. Кама калу аимма. Жана эмелер имамдар ушул сөздү айтышкан. Илим деген бул эмне дегенде, Аллахты таанып билүүң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таанып билүүң, жана ислам динин далилдер менен таанып билүүң. Ушул жерде далилдер менен таанып билүү деген ошо Аллахка да кирет, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да кирет. Экинчи эреже мындай. Азыр матынды окуйбуз, китептин өзүн окуйбуз, андан кийин ар бир сөзүнө токтолуп, баягы шархында окуйбуз. Al-Qaidatu Thaniya, экинчи эреже, annahum yaqulun, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан доорундагы мушриктер айтышат: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорундагы мушриктер жана ошол доордогу капырлар, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар менен күрөшкөн, исламга чакырган ошол капырлар жана мушриктер, алар айтышат экен. Эмне деп? Биз дейт, качан биз буларга ошол өздөрү кудайча деп, өздөрү кудай деп эсептеп алган нерселерин, баягы идолдорун, биз аларга жөн гана бизди Аллахка жакындатышсын же Аллахтын алдында бизге шапаатчы болуп беришсин деген максатта гана биз аларга сыйынабыз дешет экен. То есть дешкен да. Жана буга далил, булардын сөзүн тастыктап Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Валлазина аттахаду мин дунихи аулия
أما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ошол Аллахтан башканы баягы кудай кылып алгандар, дос кылып алгандар. Алар айтат: "Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зулфа." Биз аларга баягы Аллахтын астында Аллахка бизди жакын кылышы үчүн эле сыйнабыз дешет. Инна Аллаха яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун. Чындыгында алардын ортолорунда талашкан нерселер үчүн Аллах өз өкүмүн чыгарат. Инна Аллаха ла яхди мен хуа кадибун каффар. Чындыгында акыйкатта Аллах Таала жалганчы капырларды туура жолго салбайт. Бул Зумар сүрөсүнүн 3-аятында. Эми эрежени түшүндүрөбүз. Жана ушул эрежени баягы шаркын метебиз. القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы Аллахка жана пайгамбарга ыйман келтирбеген инсандарды жана бул дүйнөдө Аллах Таала аларга мушрик деп, капыр деп өкүм чыгарган жана кыяматта алар түбөлүк тозокто калат деп өкүм чыгарган адамдар жана кудайчыларына сыйынып жатканда алар мындай деп айтышкан: биз аларга Аллахтын астында жөн эле ортомчу болуп берсин, шапаатчы болуп берсин деп эле аларга ушундай максатта эле сыйнабыз дешкен. Жана дагы алар лам юшрику фи рубубия ва иннама ашраку фил улухия. Алар тоохид рубубияны тастыкташкан жана кабылдашкан. И ошол эле учурда алар ва иннама ашраку фил улухия. Алар деген тоохид улухияда ширк кылышкан. То есть Аллах Тааланы жаратуучу, баягы ырыскы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү деп тастыкташкан, кабылдашкан. И ошол эле учурда бирокто баягы сыйынууга келгенде жана өздөрү кудайча деп эсептеген нерселерин ортомчу кылышкан Аллах менен өздөрүнүн ортосунда. Алар билишкен жана ишенимдери ушундай болгон, жанагы өздөрү кудайча деп, ортомчу болуп беришет деген кудайчалары Аллах менен кошо ырыскы бербейт экенин билишкен. Аллах менен кошо жаратпайт экенин билишкен. Жана алар жана ортомчу кылып, кудайча кылып сыйынып аткан нерселери эч кандай пайда жана зыян да жеткире албайт экенин билишкен. Ва иннаматтахадум шуфаа. Бирок эле ошол эле учурда алар эмне кылышкан? Аллах менен биздин ортобузда ортомчу болуп беришет, шапаатчы болуп беришет деп ушундай ниет менен алар эмне кылган? Баягы сыйынышкан. Бул тууралуу да Аллах Таала айтат Юнус сүрөсүнүн 18-аятында. Аллах Таала мындай дейт: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум." Алар сыйынышат Аллахтын астында зыян дагы жана пайда да жеткирбеген нерселерге. Андан кийин мындай деп айтышат: "Ва якулуна хаулаи шуфаауна индаллах." Ошол сыйынган нерселерге мындай деп актанышат: "Биз буларга сыйынган максатыбыз биз менен Аллахтын ортобузда, Аллах менен биздин ортобузда баягы шапаатчы, ортомчу болуп берсин деген максатта эле сыйынабыз" дешет. Аллах Таала айтып атпайбы: "Я'будуна мин дунилла." Алар сыйынышат Аллахтын астында, алдында ма ла ядуррухум ва ла янфаухум. Эч кандай зыян дагы жана пайда дагы жеткирбеген, пайда да алып келбеген, зыян да алып келбеген нерселерге сыйынышат деди. Алар бул нерсени билишкен. Ошол кудайчалары эч кандай бир пайда же зыян же эч кандай бир алыс, эч кандайдыр бир күчкө ээ эмес экенин алар билишкен. Алардын сыйынган нерселери, яни усата индаллах фи кадаи хаважихим
ويذبحون لهم وينظرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم بل إنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين. Алар айтышкан биздин муктаждыкты качан биз муктаж болгондо, кыйынчылык болгондо, муктаж болгондо ушул Аллах менен биздин ортобузда ортомчу болуп беришет деген жанагы өздөрү Кудай деп эсептеген нерселерди. И ушундай ниетте алар үчүн не кылышкан? Дабых кылышкан, баягы курмандык кылышкан, надыр кылышкан. И алардын ишеними ушундай болгон. И билишкен алар зыяндагы жана пайдадагы жана эч кандай бир күчкө ээ эмес экенин билишкен. Бирокто жакшы түшүнүш керек, алар Аллах менен биздин ортобузда ортомчу болуп берет деген. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы мушриктер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн мушриктердин ишеними ушундай болгон. Ал эми азыркы учурда кээ бир инсандар өздөрүнүн исламга таандык кылган, мен мусулманмын деп айткан инсандар и ошол эле кабырга сыйынып, же болбосо бир арбакты, же болбосо бир өлүккө ортомчу кылган инсандар качан аларга барып айтсаң, силер кылып аткан ибадат, же болбосо силер кылып аткан ибадат эмес, силер кылып аткан амал, иш аракет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн мушриктердин амалына 100% окшош десең, алар айтат: "Ооба, мен билем. Биздин олуялар жана ортомчу болуп бере турган олуялар дейт. Ошол арбактары өлгөндөр эч кандай бир пайда бербейт же зыян бербейт деп айтышат булар деле. Валакин хува раджулун салих. Бирок бул салих таква инсан дейт. Ва уриду минху, мен андан каалайм аш-шафаа ли индаллах. Аллахтын астында мага шапаат болуп беришин эле каалайм дешет. Мынакей. Азыркы учурда кээ бир мен мусулманмын, ла иляха иллаллах деп айтып, и ошол эле учурда 5 мал намаз окуган инсандардын ишеними пайгамбардын доорундагы мушриктердин ишениминдей. Амалдары ошондой. Ал эми шапаат маселесине келсек, ооба, шариятта шапаат маселеси бар, уруксат берилген бар, жана тыюу салынган шапаат бар. Шапаат качан туура болот? Эгерде 2 шарт аткарылса. Биринчиси антакуна би иднилла. Биринчиси Аллахтын уруксаты берилиш керек ошол шапаатка. Экинчи шарт ан якуна ал-машфуу фихи мин ахли таухид. И ошол шапаат кылынуучу инсан эмне болуш керек? Ахли таухид элдеринен болуш керек. Таухид элинен болуш керек. Ушул 2 шарттын бирөөсү эле жок болуп, же болбосо бирөөсү эле аткарылбаса, анда бул шапаат шариятта тыюу салынган шапааттардан болуп эсептелет. Биринчи шартка далил, Аллахтын уруксаты болуш керек дегенге далил Бакара сүрөсүнүн 155 аяты, Аятул Курсиде. Аллах Таала айтат: "Мен даллади яшфау индаху илля би идни." Анын алдында, Аллахтын алдында Аллахтын уруксаты жок. Ким шапаат кыла алат? Аллахтын алдында не дейт? Аллахтын уруксаты жок. Ким кимге шапаат кыла алат?
Экинчи шартына жанагы шапаат кылына турган инсан Аллахтын ыраазы болуш керек. Аллах ыраазы кимге ыраазы болот? Ахли таухид элине ыраазы болот. Аллах Таала Анбия сүрөсүнүн 28 аятында мындай дейт: "Вала яшфауна илля лиман иртада". Эч кимге шапаат берилбейт, Аллах Таала ыраазы болмоюнча дейт. Аллах Таала ыраазы болгон инсанга гана шапаат берилет. Булар кимдер? Вахум усатул муваххидин. Алар деген жанагы күнөөкөр, бирок муваххид, баягы таухид элинен болгон инсандар. Ва аммал мушрикун фама танфа'хум шафа'a шафи'ин. Ал эми ширк кылган инсандарга эч кандай бир шапаат жана шапаатчы дагы жардам бербейт. Аллах Таала Куранда айтат, Гафир сүрөсүнүн 18 аятында: "Ва ма лиз-залимина мин хамимин ва ла шафи'ин юта". Ал эми залымдар кимдер? Булар ширк кылган инсандар. Залымдарга мин хамими, аларга жакын адам дагы болбойт. Ва ла шафи', аларга шапаат кылуучу дагы болбойт. Аларга шапаат дагы болбойт. Алар жана кылып аткан амалдарын, жана ширк амалдарын, өлгөн арбактарды, өлгөн инсандарды ортомчу кылып аткан нерселерин шапаат деп атады. Алар атаганы менен бирок вала арафу ма'наха, шапаат дегендин маанисин түшүнүшкөн жок алар. Шапаат деген эмне бул деп түшүнгөн жок. Түшүнбөй эле, барып эле Аллахтын уруксаты болбогон нерселерден дагы шапаат кылып, шапаат талап кылып башташты. Шапаат талап кылышты. Ва хаула яжхалуна ма'на шафа'a. Алар деген шапаат деген маселеде баягы илимсиз, караңгы, туура эмес түшүнүшкөн. Эмен окуйбуз баягы Шейх рахимахуллахтын китептин өзүнүн сөзүн окуйбуз. Ва далилу шафа'a каулуху таала, шапаатка далилдейт. Ва жана биз айткан аят: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфахум ва якулуна хаулаи шуфа'ун индаллах". Алар шапаатка далилдейт. Я'будуна баягы алар сыйынышат дейт, эч кандай пайда жана зыян да жеткире Аллахтын астында алар сыйынышат дейт. Эч кандай кудайчаларына эч кандай пайда жана зыян да жеткире албай турган нерселерге, жана алар эмне деп айтат экен ошол ибадатын, ошол амалдарын эмне деп? Якулуна хаулаи шуфа'ун индаллах. Алар айтат экен, Аллахтын астында алар биздин ортомчу болуп беришет деп. Анан кийин эмен шапаат экиге бөлүнөт шариятта. Аш-шафа'a шафа'атан, аш-шафа'атул манфия ва аш-шафа'атул мусбата. Шапаат экиге бөлүнөт. Шариятта уруксат берилген шапаат жана шариятта тыюу салынган шапаат. Аш-шафа'атул манфия ма канат тутлаба мин гайриллахи фима ла яqdiru алейхи иллаллах. Шафаат экиге бөлүнөт дедик. Шариятта уруксат берилген жана тыюу салынган шапаат. Шариятта тыюу салынган шапаат бул деген эмне деди? Бул деген тутлабу мин гайрилла, Аллахтан башкадан талап кылуу. Биринчиси, экинчиси фима ла яqdiru алейхи иллаллах. Аллах кана кудрети жете турган нерсеге, Аллахтын гана күчү жете турган нерсени башка бир нерседен талап кылып суроо. Шариятта тыюу салынган шапааттар. Буга далил Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману анфиqu мимма разакнакум мин qabli ан я'тия яумун ла бай'ун фихи ва ла хуллатун ва ла шафа'a. Вал кафируна хумуз залимун". Дейт, эй иман келтирген пенделер, соода жана мамиле, баягы достук жана шапаат да болбой турган күн келгенге чейин биз силерге берген ырыскыдан баягы садака кылып сарптагыла дейт. Садака кылгыла дейт. Шапаат да болбой турган күнү деди мынакей. Вал кафируна хумуз залимун. Ал эми капырлар, булар залым инсандар дейт. Аш-шафа'a лаха шурут лейса мутлакан. Шапааттын өзүнүн шарттары бар. Ал деген шапаат деселе баардыгы эле шапаат абсолюттуу түрдө баардыгы эле шапаат кире бербейт.
Şefaatü şefaatan azırkı aytkандай şefaatü nefahallahu Celle ve ala ve hiye bi gayri idni subhanahu ve teala ve la yeşfe'u ahade indallah illa bi idni ve afdalul halqi şefaat degen oşol ekiге bölünөт. Жанагы айткандай ошол шапаатты тыюу салынган шапаат жана шапаат уруксат берилген шапаат. Ал эми ошол баягы тыюу салынган шапаат деген бул баягы Аллахтын уруксаты жок, уруксат берилбеген нерседен баягы шапаат тилөө жана эч кимге шапаат кыла албайт Аллахтын уруксатысыз. Men dellezi yeşfe'u indehu illa bi'idnih. Allah Teala Kur'an'da aytat. Alnın aldığında Allah'ın aldığında jana anın уруксаты жок, ким жана кимге шапаат кыла алат дейт. Жана ошондой эле бул бардык адамзаттын эң эмеси баягы даражасы бийик, Аллахтын астында эң даражасы бийик жана фазилеттүү инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы эгерде إذا أراد أن يشفع لأهل موقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثنى عليه ولا يزال سجدا حتى يقال له. Жана эгерде ошол адамдардын эң даражалуу Аллахтын астында эң даражалуу жана эң адамдардын төрөсү болгон фазилеттүү инсан бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да качан ошо кыяматта өзүнүн үммөтү үчүн шапаат кылайын дегенде ал өзү эле барып эле монтип эле шапаат кылбайт. Өзү эле барып эле шапаат кылбайт. Бул барып Аллахтын астында барып ошол кыямат күнү Аллахка сажда кылып, Аллахты баягы мактап, дуа кылып, Аллахты баягы мактап, даңктап, андан кийин саждадан турбайт. Качан ага чейин ирфа расук. Башыңды көтөр демейинче ал ошо саждада турган саждадагы учурунда Аллахты мактап, дуа кылып ошо шапаат кылганга өзү шапаат кылганга уруксат турайт. Андан кийин бул хадис, узун хадис Имам Бухари риваят кылган. Имам Бухари риваят кылган жана башка дагы хадис жыйнактарында келет. Бул хадис Анас Малик радиаллаху анхудан келет. Ошондо Аллах Таала айтат: "Ирфа расук", башыңды көтөр дейт. "Ва кул тусма", эмне айтсаң ошол угулат. "Вашфа ва тушаффа", жана сен шапаат кыл, сен шапаатың ошондо кабыл болот дейт. Фала яшфа илля ба'дал идин. Ал дагы даже пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы кыямат күнү өзү эле барып эле шапаат кыла бербейт. Адамдардын төрөсү, адамдардын эң баягы мартабасы бийик инсан дагы өзү барып эле шапаат кыла бербейт. Аллахтан барып сажда кылып, баягы дуа кылып, ушул үммөтүмө ахли таухид, баягы таухидти карманып жашаган, бирок баягы күнөөкөр инсандарга шапаат болоюн деп, шапаатчы болоюн деп ошол Аллахтан уруксат сурайт, саждада турбайт ошол жактан. Андан кийин Аллах Таала ирфа расу, башыңды көтөр, ва кул тусма, айт, эмнени айтсаң ошол угулат, вашфа, жана шапаат кыл, тушаффа, ошолор шапаат, ошондо шапаат уруксат берилет дейт. Мынакей. Ал эми والشفاعة المثبتة شريعة уруксат берилген шапаат هي التي تطلب من الشافع مكرما بالشفاعة. Ами шапааттын уруксат берилген шапаат бул деген Аллахтан гана суралчу шапаат болуп эсептелет. Жана шапаат кылуучу الشافع مكرم بالشفاعة. Шапаат кылынуучу, шапаат кылуучу бул Аллах ага шапаат кылуу урматын, баягы ушул фазилетти, ушул нерсени ошого урматтап берет, ошол инсанга уруксат берет. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. Ал эми шапаат кылынуучу инсан, баягы шапаат кылынуучу инсан ахли таухид эли, ал деген ошол инсандан Аллах Таала сөзүнөн жана амалынан разы болуш керек, и ошол эле учурда уруксат берилиш керек. Баарына эле шапаат болуна бербейт, Аллахтын уруксат бермейинче. Аллах Таала биринчи эмне болуш керек экен? Анын сөздөрүнөн жана амалдарынан, кылган амалдарына разы болуш керек экен. И андан кийин эле ошол эле учурда Аллахтын уруксаты болуш керек экен. Буга далил жана айткандай Бакара сүрөсүндөгүдөй аятыл курсиде "Ман деллези яшфау индаху илля бидни", анын алдында, Аллахтын алдында жана Аллахтын
уруксаты болмоюнча, уруксаты берилмейинче ким кимге шапаат кыла алат дейт. Ушул ал эми вашафаатул мусбата хия аллати такуну ли ахли тавхид. Жана башында айткандай эле ошол шапаат тавхид элине болот. Ал эми ширк кылган инсандарга эч кандай шапаат болбойт. Жанагындай арбакка сыйынган, арбактан жардам сураган, арбак урат, арбак колдойт деген инсандарга шапаат болбойт. Жанагы кабырга барып сыйынган, кабырга таваф кылган, ибадат кылгандарга шапаат болбойт. Кыскача сөз айтканда, баягы шариатта тыюу салынган шапаат бул деген Аллахтан башкадан шапаат тилөө. Аллахтын уруксатсыз эле, арзат Аллах Тааланын эметсиз эле баягы Аллахтан башка нерседен шапаат тилөө. Ал эми шариатта уруксат берилген шапаат бул деген Аллах Таала ошондон биринчиден бул эме болуш керек, баягы тавхидти карманып жашаган күнөөкөр болсо дагы, башка күнөөкөр ширк кылбаган, башка күнөөлөрдү кылган инсан, бирок тавхидти кармаган инсан болуш керек биринчиси. Ошол эле инсандан Аллах Таала сөздөрүнөн жана амалдарынан ыраазы болуш керек. Үчүнчүсү ушулар нерсе жыйналгандан кийин да Аллах Тааланын уруксаты болуш керек. Ушул нерселер болмоюнча эч кимге Аллах Тааланын шапааты болбойт. Жана биз илим алганда негизи өзүбүз үчүн жана үй бүлөбүз үчүн алабыз, тозок отунан сактаныш үчүн, бирөөгө баягы бирөөнү исламдан чыгарыш максатта, такфир кылыш максатта эмес. Ошондуктан ушундай акыйда маселелерин окуп атканда биринчи өзүм оңолоюн деш керек. Үй бүлөмдү оңдоюн деш керек. Тиги ширк кылып атат, ал мындай турбайбы? Тиги мындай кылып атат, ал мындай. Жок, андай эмес. Биз ошол нерседен, ширктен арылыш максатта окуйбуз. Өзүбүздү караңгылыктан, жахилдиктен чыгарыш максатта илим алабыз. Өзүбүздү жана үй бүлөбүздү жана кошуналарыбызды бирөөлөргө барып өкүм чыгаруу эмес. Сен мусулман эмессиң, сен мындай эмессиң деп өкүм чыгаруу эмес. Ал биздин иш эмес. Бул бирөөгө өкүм чыгаруу, бул иш казыларга тиешелүү. Ошол илим ээлерине тиешелүү. Бизге болсо жөн эле өзүбүздү караңгылыктан чыгарыш, ошол ширкке түшүп калбаш үчүн ширкти окуп үйрөнөбүз. Жана тавхид менен жашаш үчүн тавхидти окуп үйрөнөбүз. Баарыбызга Аллах Таала тавхидти окутуп жана тавхид менен жашаганга Аллах Таала баарыбызга жеңилдик берсин жана тауфик, ийгилик берсин. Жана да Аллах Таала баарыбызды ширктен сактасын, ширктин бардык түрүнөн сактасын, кичинесинен чоңунан дагы, жашыруун жана көзгө көрүнгөн ширктерден да Аллах Таала сактасын. Жана ошондой эле Аллах Таала баарыбызды Аллах Таала ошол тавхид элдеринен кылсын. Жана Аллах Таала кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шапаатына насип кылгандардан кылсын. Жана Аллах Таала насип кылсын ошол пайгамбарыбыздын шапаатына. Ушинтип суралат. Аллах пайгамбарыбыздын шапаатына насип кыл. Пайгамбарыбыздын шапаатына мени ошого илиндир. Пайгамбарыбыздын шапаатына илингендерден, ошолордун катарына мени кыл деп Аллахтан сурайбыз. Пайгамбардан эмес, Аллахтан сурайбыз. Кимде ким пайгамбардан сураса, бул ширк болот. Аллах Таала баарыбызды ширктен сактасын, жана бидаттан, башка күнөөлөрдөн сактасын. Аллах Таала тавхид элдеринен кылсын. Жана ошондой эле Аллах Таала акыйкатты акыйкат деп көрсөтүп, ошого амал кылгандардан кылсын, акыйкат менен жашагандардан кылсын. Жана Аллах Таала жалганды жалган деп көрсөтүп, ал нерседен Аллах Таала бизди алыс кылсын. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.